деп мен өріне келеткем да эки каштын изи мой жерде турат. Анан анын дос баласы келет. Доске эмне болду мына десе, билбейм деп мен кашын жарылчам. Sen moyga ketip калдың. Уят болгон окуялар. Авиасейлс. Арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Уят болгон, реально уят болгондор болду эле. Сен турганың эле уят кылдың. Сен күлгөнүң эле уят кой. Алдан күлбөйчү. Мына болду эле мына ичиңер өлө. Кармап аткансыздарчы. Болду эле. Не алган? Каканы эсил айтабыз да туруп. Жумушту кылып анда колун кармабай эле. Колун кармабай эле. Сен уят болгоңар белем, нефтем жерден телефонуңарды чыгарып алып. Короче, мындай өлө остановкада бир киши менен сүйлөп аткам да. Советский акмай болсу да мына студент кезинде. Чынбы шунун? Оймон чыгарып атасың. Жок, оймон, аны оймон чыгарсам эмнеге айтпайм? Айтыр. Короче, остановкада сүйлөшүп атабыз да. Жок, болгон да эми, жок меники эмес причёмчу. Менден чыккан эмес ал. Короче, сулуу жашнакай кыз да, модель азыр деле иштейт. Атын айтпай эле коеюн да. Ошентип сүйлөшүп атабыз. Мындайраак отур, Кемурой. Аны билбейт эч ким. Же билесиңер да силер деле. Ошо да. Сен бүттүң контагында жана get контакттан карасаң, Боки Кемурой деп жазылган. Жөнчө бакуштун аягына. Короче, ошону айтып берем да, өлө күлгүлө. Блин, жаман неудобно болгон да бакуш дегиз. Жок, ошондо сен кой берип алдың го? Жок, эне чочутпаймынбы менчи. Ти кой берип саласың? Ал зугоча, блин. Жок, ал атын айтпай атам да, атайынчы. Экөөсүн, жок эми, ал дос кыз да мындай эми, жүргөн эмеспиз, укмуш болот. Жөн эле дос кыз, советский акмайдын кай жагында турасың деп атпайбы. Мен да мындай куудуланып кетем го кээде туруп. Белки Акмаева тарабында туруп алчу, мен тиги жагынан алчумун да. Бирок айтып атканда, мне надо куда-то сходить депчи, мындай барып келишим керек деп. Сен да эме деп атасың доске. Угуп туруп күлсөңөр жөн эле. Мен уже элестеп калган. Аны остановкада турат, кыргыз кинонун маңдайында остановка бар го, ошол жерде турат. Мен көрүп калдым эле. Мен стористарда болгондо койгон. Жомда болуп калды. Короче, бар болгом. Архивде орбудо Как раз iPhone жаңалган кезимде өзү укмуш болуп алдым. Барып эле. Бок деди. Жанына чыкып атпайт. Сен да эме деп атасың. Жок, мен уят болгон эмесмин, бирок уят кылып алгам да. Бирок точно бирок өзүмдө деле ошондой болгон. Бирөө келип бир дос балам артыман. Сен может наоборотун айтып атасың. Может кыз сен. Эми ал азыр чакырып келели анда. Чакырып келели. Кимден болгон? Элестеп менден деп аткан. Орусча уят болуңар беле, Сен орусчадан. эме деп атасың, бир дос бала айткандай. Бир сулуу кызды көрүп, дос, могу сулуу кыздарды эле туалетке барабы деген. Ушул теманы жаппайлы, ортосунда кыздарды атпай. Орусчадан уят болуңар беле? Орусчадан далай болдук го биз. Орусчадан. Мен босундукун айтып берейин. Өзү айтсын. Аригим сен өзүң айтып берчи орусчаны. Айтып берейин, Орусчасы катуу болуп бирок. 2016-жылы семейный проблемалар менен Питерге бардым да. Ана апам бар болчу жакта, байкелерим, эчелерим. Айла жок барып калгам да. Иштеп көргөн эмесмин. Анан кийин ошо машина салон жана машина жууп мойка кылат го, ошондо баштап эме жумуш иштейм анан. Орусча жакта 10го чейин санаганды билбейсиң ал убакта. Дайхилептен башка эчтеке билбейсиң. Анан кийин баягы күнүнө 3 машина жуйсуң, дөңгөлөктөрүн түшүрүп алып, анан кайра салып берип эртеси күнү кетиресиң да. Анан бир күнү бир машина жуудум. Дөңгөлөктөр 4 запаска бар экен жаңы. Анан ошону жака койгом да, эртеси күнү салып берем деп унутуп калыптырмын да. Анан эртеси күнү билбейм, шеф бар болчу. Маргарита Николаевна дегенчи. Не деген? Маргарита Николаевна деген. Татьяна Григорьевна деген эле атасың. Маргарита Николаевна экен анан. Бабушка Маргарита, машинасы эле койсоң болбойт. Маргарита дешиң. Отчество басма айтыш керек да анча. Аны жатташ үчүн канча жүрдүм Маргарита Николаевнаны. Анан кийин ошону дөңгөлөктү салып берем деп унутуп калыптырмын. Эртеси күнү анан могу машинаны ким жууду деп орусча айтып атпайбы. Анан мен иә дедим анан. Могу машинаны ким жууду дегенди кантип айттың? Внутри кольцо был да өдө.
Анан аны түшүнсөм өлөйүн. Азыр деле турайын. Сен азыр деле түшүнбөй турсуң, монтер. Анан ошондо азыр ойлонуп көрсөмчү. Анан мен калицоду түшүнбөй калдым да. Анан кийин мен да деп койдум. А где деди? Кальцо деди, колесо деди. Кольцо деди. Колесо или кольцо? Шакек деди же дөңгөлөк? Дөңгөлөк деди. Дөңгөлөк деди. Бул эмес, бул эмес. Кольцо был. Колесо деп. Колесо, Колесо деди. запаска. Запаска. Анан запас дөңгөлөктөр болот го, жаңылар. Ичинде болду эле деди, анан мен да дедим. Не болуптур ичинде? Был десе да. Колесо. Был десе да деп атпайм, анан где десем нет деп коем. Ты же говорил, сен да деди, анан айтты анан. До конца айтчы орусча. Жетпей атам. Азыр бул неме? Калбай калат мен. Лимитпен жүрөт орусча. Лимитпен жүрөм. Wi-Fi Анан кийин ты же говорил деди, анан мен да дедим. Ну где деди? Нет деп коем. Анан ким алды? Администратор чакырды. Артём, подойди сюда, объясни ему деп калды. Анан мен келдим. Ал нормально түшүндү. Болуп бар белесиң деген ага да түшүндүм. Да дедим. Ну где деди? Нет деп коем. Анан Сен ошондо да менен нетти билчү ошону элең. эле билем. Жаштылан кызыл эле кнопкасы бар да. Анан да орустар көбөйө баштады. Анан артында бир кыргыз байке келип калды тияктанчы. Бай эме деп, объясни ему, блин, тигинде мындай деди эле. Дөңгөлөктөр бар беле, бечи машинаны жууганда дегенде. Нет деп койдум. Бар болчу байке, турат детени десе. Ошону сурап атчы десе. Ошону байыл айтпай деп койм алачы. Өлө күлүп турсу. Бир ай. Бир айга жетет. Орусчаданчы. Биздин староста бар да. Староста кандай? Эми аны деле атын айтпай эле коеюн, эми бүт эле мындай. Окуу жайдагы. Окуу жайдагы да. Окуу жайдагы староста. Биз Уже билдим. Айгерим экөөбүз бир окуу жайды өткөнбүз да. Курсташтар. Ким? Наталья Владимировна. Зав кафедрада. Ой жок, зав кафедра окуу, декандын орун басары. Театр кино факультетинин. Анан ал орус да. Биздикилер эми байкушмун, мен деле ошолордун катарындачы. Мен деле укмуш орусчам жок да. Орусча сүйлөш керек. Кыргызча сүйлөсөң түшүнбөйт да кой. Ошо старостабыз. Биз сабакка келбейбиз. Аттестацияны бербейбиз. Тиги да ошо буулуп калган экен да. Наташа же буулуп калган экен. Келиптир. Староста, стань с места деди. Тиги ордунан турду. Аны вообще да. Ал Кетчирип Да нетти деп билбейт. Да, ошондой эле болчу да. Кыз айта албайм аны. Оно. Неме деп атат? Урушуп атат. Ты понимаешь всё это? Ты понимаешь, скоро у нас аттестация, у нас вот скоро сессия. Ты понимаешь, деп. Да. Деп турат. Ты понимаешь всё это? Да. Задание завтра 8 бирдеме деди. Деп туруп мен карап, не дейт деп. Ойлонбойт го. Өлүмдөй ответственный адам болуп келди да болуш. Мукту дегенде. Бар болчу да болор делечи. Андайларчы. Адам бирокчо орусча эмес. Мындай орусча башкача сөздөр бар го. Перепутил деп кетесиң го, перепутал дегенчи. Бул деле ошону деле туура көрө берет да бул. Башка тема өтө эле. Сен жана эмеңди айтып берсең, Восклицательный окуучу эле. Түшпөйм айтып берип Мен жарайчы. да университетке жаңы тапшырган айылдан келип биздин советский акмаядан парктарга Барыңар советский акмаядан өтүп. Биздин жашообуз эле ошол жерге өтүптүр да. Советский акмаядан. ага чейин маршруткада келип атам келатып анан ага чейин чоктоп ичморун келаткан Заманы алдап жүргөн Мен алдаткан эмесмин бирок. анан келтам уже советскийден акмаядан түштүм ичмор болбой калдым да катып атсаң да болбойт токтоп туруп калсаң да болбойт Жетпей калсың. маршрут боюнча университетке жетпей да калышым мүмкүн Эсче бактарактар бар. бактырак Дубой парктага. костюмчик кийип Тем более артисттер костюм. Йо, же бат баса албайм, же жай баса албайм, кетип баратам жерде тырышып. Болбосо университетке ушу жаңы бараткам университет менен жаңы таанышып. Жак аякта экенин билбейсиң. Аягын Аягын Уже экинчи этажга көтөрүш керек болчу анда университетте. экинчи этажда барбы? Экинчи этажда болчу да. Универде. биринчи келгенде экинчи этажда болду. Биринчи курска келгенде экинчи этажда болчу. Булар ошо 81-жылдары окудуңар, силер? 81. 81-82 тапшырдыңар да? Аябай илгери. Сакалдар бар. Бүтүрүүчүлөр да. Анан
ошентип атып анан университеттин оң жагында бир эмелер бар. Багдарактар еще эски тамдар. Баягычы өнерден бурулуп кеткен кичинекей эмне жол бар го? Биз аяктан канча сэндвич жедик. Көрсө осы жакты сен баштап да. Биз тамактан чыкпай коет дейсиң. Ошондон бери жит калып калган. Анан ошол жака барып анан Ишти кылдың. сонун ошол жактан барып анан тамак ичип. Сэндвич жебе? Ошондой. Сенчи? Орусча бүт билет, немисче да билет да. Англисче. Мен андай тамак самак ичет көптөр качкан жок мен. Бир жолу. Катсам айтпайм деп коесуң. Короче, мен жаңы жана жар жаздырып, өлө мындай арчы болом деген ой болчу да. Жарым эле бар, бирок башка ыр жок да. Вообще өлүп менен тойго чакырып атат. Короче, мындай акчасы. Студент кез болчумун да, башкерт тойго. Гуглдан эле бирөө кызга чайтат. Көрсө ал биздин универде окуйт экен. Курсташым экен да. Тойдо ырдап, тигинин тою эме кетти. Ырдадым өлү, өзүмдүкүндө ырдадым өлүчү. Жана элдин баары сториске мен поделиться кылып атат да. Бирөө поделиться кылып койдум да. Кылып койсом, тиги стористе мени каттап алыпкен. Айгерим, кандайсың? Муурду каяктан жаздырдың эле деп. Сыр бербей. Вообще. Неме просто тойго баргам ушундай деп жүрдүм. Ал күн өттү. Экинчи күн дагы бардым. Дагы эле бардым. Менчиктештирип алдым. Вообще мен болуп калды алар. Экинчи күн тойго барсам дагы тигилер жаттап калыштыр. Көрсөм мага чейин алгыс тигилер иштешип жүргөн экен. Тамада деле баары билип туруп эле мага унчуп калыптыр да специально анан. Сен деле сыр бербей эле жүрөсүң да. Ырдап жүрөт, жүргөн эме деп атпайбы. Мен Айгерим бирөөнүн үстүнө бастырып атканы билинип атат. Эмне башкарым жок беле деп атпайбы. Момундай болду эле. Мындай тойдо. Ушу мен атын айта албай эле жаман духум жок экен да. Мен ушун бирөө күн уккам да, өзүмдө да болгон да мындай сүйлөп атам. Мен мындай деп ырдайын деп атам да. Короче. Неме Вахтанг Кикабидзенин Маегада моё богатство деген ыры бар да. Анан баягы өзүнүн туугандарым болчу да. Туугандарым неме деп атат го? Артистсиң, ырдап койчу деп атат го. Көрүнгөн жерден чап кой, артистсиң, ырдап койчу деп элечи. Мен ырдабайм, мен сүйлөйм десең деле. Койчу, ырдап койчу. Сосой. Токтолду билесиңер го, жакшы эле. Сос деп. Ошо токтолду болгондо, короче. Барып Вахтанг Кикабидзен как раз айтып калды, ошо Красноярскийде чогуу окуган досторум келди. Улуу эле байкелер да. Бир топ эле жашка барып калган. Маегада моё богатство деген ыры бар го. Мен ырдай аларыма духум жетип атат ошолардычы. Ошол эле ырдай алам негизи эле. Жанында болду да, мен интернеттен эле качать этип эле урайын дедим да. Андай жашыраак бирөө ырдаптыр да. Жакты өзүмө. Сен үнүңдө дал келчү деп атып. Үнүмө да дал келчү экен. Саламатсыздар. Сезе аласың. Мынтип алгам. Саламатсыздарбы. Анан тиги жакта мен чакырганча даярданып алгам бир эки жолчу. Бирок ошол жерде мен бир эле нерсе кылчумун мындай. Шашылыш болот да, бат-баттан даярданыш. Өткөрүп сразу ырдаган жеринен да мындай башында проигрыш деген теманы урчу эмесмин да. Көрсө аны берет. Бергенде музыканы түшүнгөн эле адамдар бар эле да. Берет бала ушундай чыгып турсаң, zamanbop.net атуулар деп. Жол болот го. Бересиң го. Маегадан мен ошондой текстин жаттагам да го. Ал Zamanbop деген эмес, ошол сыяктуу бир башкача бирдеме рус скачка бирдеке деп чыгып кеткен да. Аны сыр бербей кетип баратыр. Когда-нибудь, наверняка деген жерлер бар экен да. Аны кийин жаттадым да. Орусча мен жаттадым. Билем го. Мени. Анан ошол жерден ооз деле туура келбей элечи жөн эле. Үрөсүң го. Деп элечи. Ыр тууралуу сүйлөшүп калбадык ба? Неме дейли айттың го? 37-ге чыгып албай келем. Ушуну рас айтпадыңар, мен өткөндөн истебей. Бир окуяны айтып берейин. Дастан бар го жана. Кобрач дос балам. Анан ошол Карабалтыда окуп калды. Экөөбүз мектепте 7-чи класска чейин чогуу окудук токтолду. Андан кийин үй бүлөсү менен Карабалтыга көчүп кетти. Ал убакта Нурлан Насип менен Жодарбештин жаңы чыгып аткан убак. Анан Карабалта. Нурлан Насип менен Жодарбештин шеринештерин дейли айтат дейм. Акем менен эки акемчи. Жок акем менен нүкө. Анан Карабалтан дейт аларды укпайт экен да, орус мөстөрчү, тааныбайт экен. Дастан турагы бар анан. Концерт болсо эле Нурлан Насиптин үстүнөн бастырып ырдай берет экен да. Аны Дастан ыр экендир тигилер кабыл берет экен орустачы. Кол чабып анан бир маалда анан
мен барып қалдым. Концерт қойып атады да. Кәдімгідей 3-4 школ келіп атады. 50 сомдан билет. Жондардан тұрып атады. Анан кейін дос Концерт береді ма? концерт беріп атады. Дух екен мына. 9-шы класспыз. Дастан насип та ол. Анан кейін барған Сен неме болсын бешімге ол. Аны айтпайсың да. Біз аяқ ырчы көріп алып тұр да мен дуэт ырдап қоябыз екеуміз. Мен бірінші. Ошо не көңбү? Екеуміз ырдап қоябыз. Басты рөл ечі. Қошсыңар ғой. Орыстар менен орыс плюстер қол чабып, андан шығып алып, өлі біз менен суретке түседі. 2 жол концерт беріп қойғанбыз екеуміз. Авторитет келсеңер да. Нұрланкай көріп атасыз да. Дұшманды алыстан іздеу дейтін өзінің ішінде көңілсіз болады. Уят болған оқиялар. Яке сүрет көтерілді бізге. Беріліп кетті келе. Байке жаман көрбейсіз бе просто? Сүреттерді быстренько айтып тұрып ертелі бұл Давай сен башта бер. Жоқ, сілер башта берлі. Маған келді бірақ қойым. Кел, давай башта. Бұл сүрет деген фотостудияда тартылған сүрет. Сапатты сүрет деп мақтан өрсең. Бұл неме олчы? Қышында тартқанбыз. Клиптен емес. Жоқ, клипте емес. Атайын бірінші жол мен осы фотостудияға барып шындай. Ошындай образмен бұл жаңа Толық кезінкен, а? Бүтүрбөсов деген. Жоқ, азыр деле ончым толук эле көрүнөм, ушундай эле. Сен мүмкін чыгарып көрмөксүң. Бул Бүтүрбөсов деген эме бир отуруп эле ушундай жанагындай кишилер болот го мындай. Баяу берс. Чо дегенче. Деп мындай. Бирдеге айтсаң элечи. Поту. Деп мындай. Чо дегенчи. Бул ошондой бир киши, каарман да, эми актер мен өзүм кесибим боюнча актермун. Ошо актермун деп силерге айтып атасыз. Көрүүчүлөр мен негизи кесибим боюнча актермун. Анан ошон үчүн буюрса ушул жылдары алдыңкы айлардагы ошол болушунча актердук кесипке басым жасайын деп атам. Сериалда. Буюрса анан мында ошол сериалга деп жакшы ниеттермен керек болуп калат го деп неметкем. Ошондой эле сүрөт. Азам Атсаев тарткан. Сен азыр бул жерде реклама кылып атканыма мага баланс которуп кой Азам Атсаев. 2 доллардан тартат. А мен ким onu сүрөткөн? Эмне жоктон тапкансың мен ушундай Кандай? деп. Эмне? Бул баягы неме тазалыкты иштеп жүргөн да? Айтпай. Бул эмеге жакында эле түшкөм да, бул сүрөттү жакында эле түшүп, ошо кичине эме финанс жактан проблема болуп дерсиң да. Клиптен го дейм, Таң атпай эме эжелерин деп байлап алып иштешет го, ошону бирөөсүнөн десең. Эми жакында эле түшкөм, бул бир роликке тартылдым эле. Анан ошол роликтен атайын жөнүндө түшүп койгом. социальный ролик болсо алда. Социальный ролик. Мен таткым да просто. Монтаж мен жазам. Монтаж болгон. Бокеда. Меники могу сүрөткөн. Кана? Сен Сен берден да фиолетовый түшүп калдырбайсың. Фиолетовый түшүп калган бияктан. Бул эме бул сүрөт мындай болчу достор. биякта колтугун көрүнүп калган. Колтук, бияк кезек, ошо кан да. Бул жерде бакасты, ырчы бакасты. Экөөбүз бир кино түшкөнбүз. Эме режиссерлор Бакыт Байкелер достор. Атаман деген кино түшкөм. Эң биринчи кино болгон ошол. Түнкү саат канчадан 5терде түшкөм тарткам. Сен өзү ротсаң кайра барсың. Режиссерда. Эми усурабады азыр Өзү Түнү менен иштеп, анан эртең 5терде болчу. Ошондо олтуруп эң акыркы кадр тартып атканда түшкөн ким? Канара канча алдың эле дейсиң. Бок кезде улууларда айтып берет экен. Ал кезде Бул эми кырдырам деп кубады эми бираз бар да. бұл неме негізі біздің авиасейлс деген спонсорлықтан Авиасейлс Чекиткейджи сайтына кирип, ылайыктуу күндөрдү жана багытты тандап, өзүңө ыңгайлуу болгон билетти сатып ал. Авиасейлс арзан авиабилеттерди ылдам издөө. авиасейлс жөнінде не білесіңдер, не ұмытасыңдар, не деп ойлайсыңдар ошол жөнүндө айтпасаң. Авиасалс. Тез каттам. Тез Десең каттам. болду. жок Авиабилеттер арзан авиабилеттер. Арзан авиабилет. Арзан ыңгайлуу авиабилеттер Авиасейлс деген болчу. Не ұмытасыңдар, соны айтып. Мен авиа дегенде эле башын уктум. Бул эме баягы авиабилеттер компания да бул. Акта баягы билеттер арзаныраак тапсаң болот деп кам мен. Сага төлөгөн окшойт уруп атасың Авиасейлс деген Авиасейлстен ютубтан көрөсүңбү өзү? Каканаес эле айтты. Не деп ойлайсыңдар? Биз муну Кыргызстанда аз эле бул. Кыргызстанда жок го билет болуш керек ошол. Мен авиабилеттер, авиабилеттерде. мен алып барып жүр деп козгар. Массакада гүл берип жүргөндө козгар. Нагыл эле бул жа муну сторис делип аттым. Бул да бар. Уят болған оқиялар.
Мен бир жолу эфирден бир окуя айтып берейинби? Радиода өлө кызыктуу немелер болот да мындай. Бирок кызыктуу сыяктуу эле угуп койгула деп мындай ишен. Бутпака жер. Бизде эртең менен таңкы тамаша деген бар да. Чаласың, чалып тамашалайсың, эми баары эле билсе керек. Чалып тамашалайсың. Бир жолу бир байке, таластык байке экен да. Таластан деген эле өзү жүрөк жиберет да, анткени эмоцияга неме болот го. Таластык менен досторуман эле билем да. Ал аны эчтеген эмес да. Короче, ал байке деген өзү Одиссей айдайт экен. Анын мотору түк берип калыптыр. Машинасынын мотору отуруп калыптыр да. Ошонун курагыр дагы бир таксист байке бизге жазып атпайбы? Ошону бир акчаны аябай жакшы көрөт. Мотору отуруп калды бирок. Болбой эле биздерге ушу заказ бергиле да депчи. Чалдым. Салам алейкум байке. Ва алейкум ассалам. Каяктасыз? Кировкадамын деп атпайбы? Мен да Кировкада элем. Байке, срочно Бишкекке. Эметип коюш керек, таштап коюшуңуз керек болуп атат десем. Болду, мен бирок азыр таштай албайм го, бирок башка балдар таап берейин деп атты. Вежливо сонусу деп айкет. Байке, сиз баланча деген байкесизби? Ошом деп атпайбы? Короче, 10 000 байке. Я, деп берчи. 10 000 байке, короче. Шундой болот, 10 000. Жөн алып барып эле коебуз, болду. Меники мында атат да. Кечээ өйдө алда байке эч шашпайт экен да. Кечээ нерден бурулуп келаттын, нектен нормально ойнойт. Өзүңдүн айтып баштадың. Мотор түк берип коюп атпайбы? Бирок мен таап бере алам дейт. Байке, сиздики Одиссейбиз деп. Ак Одиссейбиз деп. 20 000, короче. Эметерсиң, сен урдуруп атасың. Байке, мен урдурган жокмун, ал жакка срочный себептер болот. Жок, мен эмете албайм деп атты. Фейдер даярдап турасың да, кокус ошондой уже келаткандачы деген эмоциясы чыгат деп аткан, даярдап турасың. Чалыпты. Байке, эмне болуп атасың? Тырышпай эле, мен эле өзүңүздүн нүкөңүз болом, эмне өтүп коесузбу десем эле. Тип туруп, энең трак деп баштады да аны. От жалды бутма кетти. Тут, жетип кетти деп ошончо. Мен мына фейдерди өчүрөсүң деп, жетишпей калдык да, короче, өчүргөнгөчү. Кеттик аша. Өчүрүп салды. Түз эфир кетип атат. Мындан түздүп кетти. Каяктан түздөйсүң, өзүң мырип жатсаң. Сапар студентас. Музыка кала дейсиң. Ал выходтан кийин дагычы. Чыгып дагы эле ошол ощущение менесиң да. Чал, байке тамаша болчу. Энең тамашаң тагып. Байке мындай. Талас коюп өлдүң деди. Таластыктарга деме барып көрдүңөр беле? Кудага. Мен талас бар элек болчумун да. Эмне жамандап көрөт? Жок, жамандабы? Эмнеге жамандабы? Таласкысың да. Жакты да ма. Таластан да. Мында отпой. Мында болгон эле окуя да. Мында таласка вообще бар элек болчумун да, андай. Дос балам үйлөнүп, дос күйөө жолдош да бар деп типа. Мен күйөө жолдош эмес, дос балдар башкача неметет го. Але, таласка бардык да. Мен угуп аткам бир ага чейин. Кенен эле маалыматтар эле кирип баратса эле. Бутты чейин, кудалар келиптир, кудалар. Биринчи кудалар киргизип кетти. Күйөө жолдошту көрөлү деп, күйөө баланы көрөлү деп биз кадимкидей салт-сана менен машинадан түшүрүп ушундай болот да. Кириптир, мен өлө мындай маданияттуу болуп алгам да. Анткени мен райондо дос балдарым болчу да, алар ийиң турбайың дегендер эле да. Мен жакшы саламатсыздарбы деп алгам. Деп алсам эле бир жестез экен да ошондо. Мен дос балам келечекте бажасы экен да. Нормал. Кири, тамак ийиң деди. Буттум, чечкиңе жетишпейсиң деп. Кири, бутуңар керек, бутуң. Ошондой болду. Кеп программа деген. Отурасыздар, Гүлчатай, салып дейін депчи. Өлі маданияттуу болгонун өтпесиң, азыркыга чейин уялам ошодончу. Өзүмөн уялам, как будто шарда чоңойгондордойм. Ичирдиби? Кашык менен башталган. Айтасың. Мен антен. Ийиң ичим ондай. Жок. Энең ичейин. Ийиң деди. Оксаңар. Оксаңар. Мен Гүлчатайды кол менен алабы деп эле өзү шардык болуп атам. Шардыктын ролун ойноп элечи. Бул эмне деп ошентип атам да деп атсам. Тиги жес мени байкап атат да, мындай ойноп атканымчы. Деп карап. Жылчы эне. Мен жанына аламчы. Алып келиптир. Мен жанып ордум отуруп. Тышпачы. Суун Ондай чучук-бучук дооска берди. Мерса, удада отурган бала. Духуң түшүп калды. Эмне эле отурасың? Ошондон бирок кийин бара түшүнүп калдым. Анан кийин кайра бардык да. Кайра барганда уже өзүң эле го, мындай баштап атканда эле. Ошол удалык эчесинен кетти. Чыгып келип туруп. Кайнатасызчы. Музыканттар тиякта ыр коюп берип атат да, бир солон бирдеке деп атат. Базе мен кудам менен сүйлөшүп келген мондай тургузуп алып туруп. Өчү чалда сыркты дейт туруп. Тиги үйдө атат дейт.
ырдап аткан жерин эле токтотуп болбоду, прикинь. Ырчы келип алып ырдап атат да кой. Сен тоостуктарга эч ким концерт коюп той көрбөй калат дейм. Жок, андай. Жок, ал бул Бишкекте болгон анысы. Анысы Бишкекте болгон. Мен ошо кийин мындай уже ар бир жердин менталитетин немесин көрүп калат кезинде. Мен ошо биринчи таласка барганда мындай башкача впечатление менен келгем да. Бирок өзүм да мындай кооз бирдемелерин алгам да. Эле саламатсыздарбы деп. Ой. Токтолду, бизде мындай да. Эми жер болуп мындай болгон эле фактылар да. Бизде мындай да, тойлордо байкайсыңарбы негизи мындай жалпы эле айтайлычы. Ошо барып калсаң мындай анда Түгөлбайдын ырларын ырдайлы деп элем. Түгөлбай казак менен курсташтай эле сүйлөп го. Чын бир 40ка чыга эле келип айтып элечи. Асан калай ырларынан дейт. Мынтип калганда да мен кече жакын эле болду. Ошо той коран. Тип байке клавишада турган байке. Черчи Асан Калыжан урчу бир. Асан Калыжан уруп берейин дейт го. Баары бир мурда караган да. Аласкачы мындай детальдар бар да. Уят болгон окуялар. Мондай болобу экен. Кайра Инстаграмга кайтып келели да мындай силердечи. Мындай Инстаграмда салам достор деп мындай өзгөрүп кеткендер болобу? Иә. Жок, болобу? Азыр түшүнүп көрүүчүлөргө да чынтып болсун мындай. Жок. Мындай болот го. Инстаграмда дегенечи мындай. Мондай болду эле. Чисто мындай уят болгон окуялар да. Баарында эле болгондой болчу. Мындай жашынакай настроениең жок эле мындай эле отурасың. Ушундай эле отурасың. Кой сторис тартып коюйын десең эле жаныңдагылар монтип түзөп баштайт го. Монтип эле сторис как будто настроениең бардай, карызың жоктой эле. Ассаламу алейкум достор, мына биз бүгүн десең эле тигилер. Болбосо проблемасы бар жатат. Жок, ошондой да мондай болот го мындай. Бирөө экөө деп атсаң, биякта түздөнүп атса, бияка келгенде 15 секунд бүтүп калат. Тиги. Көбүнчө босун түшөт калган. Ошо отметка кылдыбы деп карамайдан. Ошол да эң уят болгон наман го мындай. Өзүң монтип түздөнүп отуруп аласың го, монтип атсаң, тиги сага келгенде монтип. Ошол биякта бул да бар деп эле. Мүмкүн ойдон калып кетесиң. Калып кетсең. Эми мен негизи баарыбыз эле бир нерсе барбыз го. Мен историям кандай жүрөм мен негизи. Сен сен уят болосуң ошо. Сен ошо история түшүргөнүң эле уят да сен өзүң. Башкача звуктар чыгат. Не, могу бокинки байкайсың. Бокин муне. Кандай жигар? Мындай биз жерге келдиң да, тамак жеп атам десең эле. Тамак жеп атам деп эле киргизип коесуң го. Деп ушуну алгыла деп элечи. Окей. Ассаламу алейкумдар. Böyle basıp söylüyorsun. Анда да микрофон иштебейт, угулбай калат. Баягына чыгып сүйлөш керек да, болбосо угулбай калат. Жок, ошону оңдотуп турат. Сен биринчи ошону оңдот. Ато ошону. Жол болсо сторис тартып эле болот. Кудай-ай. Жок, тарт. Бул Жок, айтайын деген. Тамашалуу бир нерсе киргизем деп эле бузуп коет го. Боке анекдот айтып берейин. Айтайын дегеним, мен мондай чүрөткөм да, тиги Куба менен Азиреттин айтып сончачы. Салам достор. Мынакей Аны карагалачы. Сонун экен. Күн чайып айтып, чымчыктан үндөрүп кылсаңар деп киргизеткем да. Алар силер ушинтип киргизесиң дейт. Мен антип киргизбейм, ал сен башкача айтып атпайсыңбы? Монт эле кылып койсуң. Ошонун ортосунда. Бул сүйүн болбоду, монт эле кылып койсуң. Сен ошентесиң деп айтсам азыр тарым калбасын деп айтып атам. Неге ошентесиң да? Мурда ошондой жүрсөм керек, азыр андай эмес да. Как она если жүрүп коймун. Болгондой эле. Азыр түшүрчү жерде мисалы носким жыртык мына деп эле түшүрчү. Ачын айтып эле. Меники нормально, сеникинчи. Жыртык бир коюп эки бармактын ортосуна тыгып койгом. Жыртык эмес да меники. Что-то өтпөй баштадык экен, башка тема өтөлчү. Айгерим сизден. Йой, буну айтсам. Столовойдо уят болгон окуялар кетти. Оне мен тамак азыр мен баштап берем. Арты уланып кетти эле. Баягы тамагын баштады. Тамакты баштабасам болбойт да. Кебетем өзү эле тамактын символу болуп турбайт. Токчулуктун белгисине эле. Короче, тамак барасың го. Мен дайым ушудан неме болуп калам да, мындай башкача болуп калам. Кээде силерде деле болобу мындай? Элдин баары заказ берген тамакты заказ бербей мындай өзгөчөлөнөйүң деп атсаң эле тигилердики жашынака болуп эле сеники менде Кытай дедиң го. Китайский бирдеке алып аласың же бир острый жейин деп атсаң таттуу алып келип коет го. Ушундай боло береби? Мен мындай дайыма лагман ушуларга эле тил келет го баягы. Көңүп калган эле манты деген эле. Билбеген тамактардын сүрөтүн көрсөтүп койсоң могу барбы деп. Мен Цезарьды айта алам, базар жок. Цезарь жейм да, мындай дайыма жейм. Жана башкача
Tomyam деген бар ғой. Tomyam беле? Tomyam. Ошоны өзү. Мен дос балдарым. Мүшүрө дегендер, а? Иә. Мүшүрөсү, шүрө Бул дагы ушу өтпөй калган чыгарып элечпи да? Бир жолу бирөөсү менен мына встречада болгондо эле встреча. Силердин баарын айырын ачтым ғой бүгүн. Ошол эле кызды коюмбу? Совет акылмай да эле. Барып. күн санайм. Не Айтар достор. деле Tomyam деген тамак бар го. Ооба. Ана ага деген неме кошулуп турбайбы жана? Креветки. Краб дөөдү. Бул да сен да Tomyam көп чейткениң билип Жок, ооба. Креветки экен. Креветки кошулат. Креветки дегенди каяктан мурда кийин жеп көрбөсөң. Анда бир животный эле көрчүсөң. Креветки. Натурный креветки деп кой. Мындай го. Живой эмеспи ушул. Жок, неме эле, мёртвый. Тиги деле. Давай что-нибудь поостренькое дотпай. Остренькое доттан. Давай деп алгам. Давай деп. Чё ты Tomyam есть хороший. Давай деп алгам. Жок, ой баары бакшы мантыларда кетип атат да. Манты, лагмандар турат да. Ошолорду окудум да. Ушуну дайыма нефтема ошолорду чыгарып берчү. Tomyamды алдык. Келип баштадык тамак жеп, креветкиге келдик да. Мынтип алып туруп. Жеген киши дейле. Мурда жеп жүргөн киши дейлечи. Тилибиң спокойно ичип атат да. Ичип атат. Креветкини алып туруп кур деле жеп коет бай. Дейсиң го? Мен деле мындай мен деле жеп көргөндөй эле көрөйүн деп 2-3 жөн мындай бир чогулуп майда эле болот экен го. Алып туруп оозго салгандан вообще башкача экен да. Мындай кукуруза сыяктуу. Андай жакпайт да мага, кыскасы жакпайт. Мындай Бүтүн эле жуттуң ар жака. Чайналбай эле кетти. 2 жолу чайнадым. Даамы кетти бияка өчүр. Окушуп кетсең не болот эле элестет. Анда айтмакмын да, сен деле Акынбаевда окушуп кеттиң го. Уят болгон окуялар. Окуйду, кызарып кетти го. Бир деп. Сен неме макияж салып жүрсүң беле жокпу? Жок, макияж. Бага бар, ошоң менен уят болгонун айтпасаң. Помадаң туура эмес кой болгону. Жок, мына анонска кошуп кет да. Бая помадаң бар эле го сен. Бая помада калбай калдым. Неге? Помада колдонбой калдыңбы сен азыр? Неге? Сен кирпигиңди өстүрбөй калгансың го. Сен нормальный адам окшойсуң. Бир жолу мага эме деп да. Биринчи курска жаңы келгемде, мынтип айтты да, чачың кырсаң эме мындай калың өсөт го негизи, мынтип айтты. Айгерим чачы жок элестетсең эле. Жок, айтты да, айгерим кашым жок болчу да. кетти. Мен пока кыра элекмин деп кой. Айгеримди эме Чачың кырсаң кой эле. Жок, чач деген жок, кашыңды кырсаң сонун густой каш чыгат деди да. Кашың. Кашпы? Биз чачты элестетип эле кетип. Кашыңды кырсалат. Ошого жеттиби? Карандашты өлө жирный карандаштар болчу да. Балаласка кийин. Бала, айтпай эле коюйн, бир бала. Нурбай? Бир бала. Группалашпы? Бой узун да. Таня. Бир бала группалаш эмес. Бир баланан кандайсың деп учурашсам деп. Мен мэріне келеткем да. 2 каштын изи мой жерде турат. Анан анын дос баласы келет. Дус ким, не болду мына десе, билбейм деп коюшум. Мен кашын жарылчам. Сен модка менен кетип калдың. Жок, шапкамды баса кийдим өйөргө чейин. Андай да кийбесең болбойт го. Көргөн кишини. Анан коюлуп кеткен. Ошондой. Ооба, бирок эме совет. Кашын көрөйүн. Буга совет бар. Өзүндүкү. Бар экен. Сонун каш чыкты зато чүнө густой калың. Дагы качан кырып коеюн деген ойлор болот. Кашын Жок, дейме, мынтип чечтим. Башында баарын бир кырып салбай, жарып. Бияк өскөндөн биягын ушунча билинбейт. Мынжа неме деп өсүп калсачы. Чөптөрдү тегиз аткандай газон менен жарымын кыркып туруп, жарымын эртеси кырсаң, бая биринчи өсөт го. Жок. Элестетсең, чачың жарым болот. Жок, боеп коет да. Определенный эле убакка өсөт, бул менен дагы өсүп кетмек беле. Ошол менен токтобу, а? Каш жоктор туралсың. Боке кылчелең эртең. Бокен каш жок. Боке бритвамен эле урчелең ондай эле. Самундан секунд. Муттатана.
бирок кашы жок адамдар өлө эме көрүнөт. Не көрүнүп, бокелейли көрүнүп калабы? Шим Болду. Билин өзү сен инопланетянин. Инопланетянин. Неме деген жаңа мындай сөздөр бар го. Ошолорду туура эмес айтып алыпчы. Ардам элебеш керек экен деп койдум ошолордончу. Жок. Жаңа перепутил деген сыяктуу. Мына пансионате десем. Андан көл атылам да мен. Жок айтсаң. Жок айтпадым мен. Жок айтсаң ошону Айта как алмайм. заставка кошуп коесуң демейм. Мына Ардам берем да. Жүрөкпүн. 5 адам айтып. Жана эже дейлеби, ким эле жетекчиң аты? Россияда. Маргарита Николаевна. Маргарита. Николаевна. Уктап турсаң да кайтасың да. Маргарита Николаевна. Маргарита эмеспи? Маргарита Николаевна. Кээ мындай эле бар го. Кой мен деле өзүм ошолордон бирок айта берейин да мындай. Кээ мындай коостойм деп эле сөздөрдү бузуп коет го. Мисалы мен дикция, артикуляция ушул боюнча чын эле мындай сабак өткөм, билем, произношенияларым үйлөндүм анан. Кээ мисалы мындай кандай башка сөздөрдү же терминдердичи Майкл Джексон дечи Джексон деп эле айтылат го тиги Майкл Джексон деп эле атайын келип элечи ну танцует Майкл Джексон дегенде кандай дүйнө дейсиң го Джексон менен Атена дегендер сыяктуу бир жолу окуу жайдасам барып элең жок билбейм короче сен вроде көп эле жүргөн эле койсуң кафедрадан мен эме деп алып барчу болуп атышпайбы Нуруста келтеген эмелер келмек анан хореография деген сөз кечке жаттап атам Не деген? хореография деген сөз жок ошо хореограф деп жаттап аткам да Хореография деди. сенкиндей айттың айты Меникинде айтты. хореография анан жаттап атам азырына чыгып хореография деп жаттадым 2 күн жаттадым анан подружкам келип айтты айгерим жаттаба жаттасаң вообще ошондо атыласың деди да анан жокмун жакшы айтышым керек да анан чыгып канатчы көз айткан айгерим сен өзүң албасаң сөздөр багырып койгон бир 5-6 жолу айтышым керек да кандай сөздөрдү микрофонго алып өл учура турган харф вообще намыстан уялып андай да мындай жер катуу болуп калат го бүт концерттагы атылып алгандачы анан неме го мындай концерт бирдеке алып барып атканда башында атылып алсаңчы аягын кечке эле атылып атамбы деген короче аксы неме чыгып калат экен башкача аксы бар атабыз тойго кенже көбөкова бар го кенже көбөкова эжечи кенже кубатова баратат биз менен Кенже Кубатова деген эже бар деп коет подружкасын эле айтат жок сен уже элестетиң алып атылган Кенже Кубатова баратат бизге мен Бекжан Темирхан ошонун бир тууганын тоюна баратабыз да ушундай Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти регалиялерди мен мындай мен жоопкерчиликтүү карайм да кээ бирлер эмгек сиңирген эл артисти деп мындай билдирип калат го ай уже депчи ошолордун тактап баратам жолдон мындай мыскал азыркынын мыскалы деп көптөгөн жерлерге барып келип турам багам тактап келатам Кенже Кубатова да атычы сезип атам да мен ушу Кенже Кубатованы унутуп калам же көбөкова кетип калат Кубатова деп уруп баратам жолдон таш көмүргө жетейин деп калдым кара көлдөн өткөндөн кийин уже Кубатова башталдым да Кенже Кубатова көбөкова деп албайын депчи Кенже башталды той башталды сонун шаар дедим эми туугандар алыстан ат арытып атайын ушундай жол ашып бел ашып келген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти азыркынын мыскалы аталган чындыгында мыктырдай таанысыздар азыр баалап барып да ушул жерден ордуңуздардан туруп кол чаап бербейсиздерби анткени бул эжекебиздин ушундай кадыр ушундай алдыңыздарда Кенже Көбөкова дедим деген эле жок элдер тура баштады тигилер мындай сонун экен да мындай аудитория сонун болот го тур артты карасам Бекжан баштады ал кызарбайт ал каралар кызарбайт ал карарып кетти филетовый Жаңа тура айттым азыр сону укпаш керек филетовый дечи филетовый Ели проехали байкушту айтыңызчы бөлүп калганмын башымды тике көтөрөм карачы башымды өйдө көтөрөм Мен ушундай сүйлөйм. нормально силер турасың сүйлөлө мен турам нормально Кенже эже чыгып келатат да кой Кенже чыгып келатат айтпашынан дейт да кой жаман бирок деп адашканын билип атам да атылып алганчы
келіншек көбөк адам қайрадағы уже тиги эже уже чыккан албай калды ал делечи Кубатова деген ойнап вообще бирок анан артынан эң жаман кош атыңан адашканчы атынан бирок мындай человеческий фактор немеден экен деп койдум да адам толкунданганда сүргөнгөндө ушу болот да обязательно ушул жерден аттуу болбасам экен деп эле кайталай берсең кеттиң Уят болгон окуялар. Кыргызстанда окуп баягы 4-курс болуп калган кез биз режиссерди коюп атабыз. 83 жылдар 80 жылдар. жок сен канча 92 өттүңбү 92 өттүм. 80 көргөн. Анан баягы мени шаар башчы бар го. Текшерүүчү эмне бул общий регил айтсаң Режиссер деген спектакль бар да. Ошодо главный роль текшерүүчү, анан кийин шаар башчы болот. Ошол жактан мен шаар башчынын ролун мага берди, эмечи Назымагачы. Мен баягы группаштардын арасынан келип, так, азыр мен роль бөлүштүрөм. Эч кимдер таарынбайсыңар, кап болбойсуңар, жазгыла деди. Так, шаар башчы болсун деди. Сразу жаздым. Эми ошону ишенип берип аткан мен жашнакы окуп келишим керек да. Анан 2-3 күн өттү, анан читке баштадык. читка деген текстке отурдуң Текстке отурабыз анан. Сөз турат да, урматтуу журолор, мен сиздерге бир орчундуу жаңылыкты айтайын деп келдим деген сөз болуп эле да. Назым агайдын сүрүнөнчү мен алып туруп элем. Тамганы көрүп турам бул айткандачы. Мен Бирок мээң иштебей атат. иштеп айтат тамганы. Тамганы айтам, оозунан башкача сөздөр чыгып кетет. ялаты Ами, анан Назым ага монтуп, так болсун, давай нормально прочитай деди. Анан Орусча айтты. Оку деди анан. Өзү орусча сүрөт калды. Анан монтуп карап турам, анан дагы айтам, дагы чыкпайт десем. Анан сен окуй аласыңбы негизи? Окуйм дедим эчи. тамгалап атасың болду Тамгалап атам, өзүмө келе албай жок тамгалап атасың дейт Тамгалап атам, мен тамгалап. Анан кайра ошону алам деп коет. Тамганы көрүп турам, ичимден окуп атам, бирок сыртка чыкканда башка сөз чыгып кетет. Ты вообще тупой или тупой играешь ты тупой ойнап атасың. Мен сага роль ишенип сен кыргыз тилин айтып берчи Назым ага күлгүлүш күлкүнүч тоосунда үчүн айтып атам. күлкүлүү Күлкүлүү. сен кыргызстанда сүйлөп ойнойсуң Сен тупойсуң деп атпайбы? Анан агайым эчке чыгып кетейин десем, жок оку деди да. вообще потерясың Анан ичиме вообще анан жеп кой десең, жана айткандай элечи, көбөкөт айтып атпайсыңбы? Ошондой эле тамганы көрүп турам, айта албай атам. Ошондо айтып алып, ичимен айтып атам да, эчке чыгарып жүрчү мен. туугандар муну го сабак берген кишичи мисалы бизге Мурат абалды иш берип калды да, Мурат Мамедов баары бир башкача өзүн сүрүп алат го жашына кайтырган болсун айтып аткандай эле мындай ал кишилер мындай ошондо биздики особенно Мурат агайдан сүрдөнбөй коюшту невозможно да мындай жашына кайтырган дегенде Өзүн жогоп чачырап кетти бейлерин. мээң эле эмес башкачаңды чачырап кетет да унчукпай отуруп каласың спектакль болот спектакль коебузсуң да мындай зача болот деди баары читка биткан баары бүттү жакында эле гос да группалаштарым бирөө деп эле койчу помощник болчу да ассистент спектакль болду эл уже келди залга отурушту спектакль башталганда эле тиги ошол ассистент байкебиз мындай аябай толкунданып кетти да спектакль болуп атканда эле бир жерден мындай игра бар эле да билет чыгыптыр эле спектакль токтотуп атпайбы ассистентчи Азиз так стоп Мурат агайды карадык стоп мырзайым сен аябай жакшы ойноп атасың Неге? байкебиз неме экен да толкунданып алыптыр да болот да мындай толкунданып кеткендечи биякта ой саламатсыздар деп кайра келген жаман болот го элдин алдындачы мындай Салтанат деген эже бар Салтанат Кимовна декан спектакльде жөн эле өзүбүз даярдап коебуз деп бир жерден кирпич сыяктуу кылып жасап ата жана подплавокту алып подплавок деп эле айтабы ошентип эле айтабы подплавок деп эле айтат Бейбирде. фиолетовый болчу Айтып эле. анан көрчү ошону алып жасап деп өтүп атабыз да агай айтты да бир жерден ошентип ыргытасың депчи кудай сактагандай бирөө кирпич бирөө неме болчу да мен буяндын ролунда болчумун мастынчы берилип кетип атпайбы спектакльге кирип кетесиң го
Ал кирпич кетип атат го мына. Реально кирпич. Дагы Кимге кетти ошондо? ошо эл тарапына кетип атат. Ой, реально. Ана монтип баратканды сезип кеттим да мында ооруп деген. Аябай берилип кетесиң го, ошо тердеп мындай ритм кармап аласың. Силер деп туруп монт. Тиген алып монтип баратканда колуң жайлайт го. Деп тиген жерге жетип коесуң мындайчы. Муну нагло мындай билип калды да, тиги уже неме экенчи. Деп бартып монтип таштап турган. Тиген ыргыттым да. Жөн бир жерде мына бак мына чоң эле бакты өдүм, таяк бар болчу да. Аны мен чалкынып тиги секириш керек болчу да. Көрдө мен оң жагынан башташым деп болчу да. Короче, мына болот да. Сен бой бар го, негизи мындайдан чапканда бияка секирип, анан кайра мындай чапмакмын да. Мен мындайдан чаптым, ролго берилген кайра мындай басып туруп, тиги түшүп калды кой. Дальше сен жок деп кой. Күлсөм. Бир жолу Заман кене. экинчи курста биз жаңы атрибут болуп сахнага эң чыгып баштадык да. Вообще эл көрбөйсүң, андырашсың да. Мен биринчи атрибутта биз болчубуз да. Мен эң акырында сөздү үнүп чыкмакмын да. Ошол ата мен бир нерсе тарындым деп туруп сахнадан чуркап кетип калмакмын да. Анан сөз мынтип калып атпайбы? Спектакль жаңы башталды да. Монтип туруп текст келбейт, жок. Йоо, не дейт элем деп турат. Ата мен кечириңиз деп туруп калып калдым. Жөндөй. Калсам эч ким алып кетпейт. Турам бир 3 мүнөттөй жаттым. Агай деп карап көзүмдү ачып коюм, тигилер эмне болду, эмне жатасың дейт да, алып кеткиле. Экөө келишип. Андай көрдү. Мен братан уруксат бербейсиз ба? Пожалуйста. Уже 33 болуп кетти. Берилип кетиптирмин да. Мен азыр ровно бирге. Жок, акчасына эмес, просто общий собрание болчу. Директорлор менен. Биздин баарыбыздын уят болгонубузду чогуу көрүп, силер да уят болгула деп ойлойм. Короче, мына артына эле неме керекпи? Достор, биз деген. Достор, биз жашоодо эмнеден алып барып чыгып кеттиме? Жөн силер. Достор, биз жашоодо болгондой эле отуруп сүйлөшүп өзүбүздө мындай эч нерсени жашырбай айттык. Ар бирибиз уят болгон экенбиз. Сиздерге дагы уят болуу кызык болсо, анда уят логия. Ушинтип уят болбогула. Ушинтип уят болбогула. Лайк баскыла, комментарий жазгыла. Фиолетовый. Достор, мындай билбеген нерсенин уяты жок. Үйрөнгүлө. Мен да орус тил курсуна жазылгам, барып атам ошол. Боке, олчак болчу, молодец. Барып атам. Жок, серьезно. Чынлы. Достор, буйруса через 2 айдан кийин орусчаны суда чейрейм. Тура, достор. Эң негизгиси билбейм деген нерсени билбейм деп айтып, ошону үйрөнгөн жакшы. Молодец. Мага да бир кол чалар. Всё, братан, да? Ойду жакшы айттың. Окум канаттанбай калды окшойт кичине. Жок, жакшы эле болду. Уят болгон окуялар. Уят болгон окуялар.